Ат башыда логистикалык борборуга байланыштуу кайрадан митинг өттү. Активисттердин айтымында акцияга 500дөй адам чогулду. Алар борбордун курулушуна каршы пикирлерин айтышты. Кытайдын уусун жебей эле суубузду ичип, санасы жок сары сууга себилет дейт. Суубузду ичип эле 5 койдун чөп жегенин карап тыныч жаталы. Андайдын кереги жок. Мен Алшынбек менен Нурланбай келгенде айтайын деп мага чейин айттым. Ушул жердин нарын сеске өткөзүп берип атканда эмнеге элге кеңешпедиңер? Элден уруксат сурабадыңар. Ушуга тиги Айлык өкмөт өзү жооп берсин. Анан эми уча болбойт эле учурунда кеңешкенде эл мененчи ошо каршылардын эле арасындамын. Ушуга жооп берип койсоңуз. Айлык өкмөт Мен каршымын. Бирок сиз ошогочу элдин баары каршыдасыз, айтачы. Сиз ошого гарантия бере аласызбы? Ошо кытайлар кирбейт, момундай деп каршы эмеке. Сен мындай болсаң, жигит. Мен бир нерсеге гарантия берем, же мындай деп мен айтышым, мен ал жакта мен депутатмын. Мен сага бир нерсеге гарантия берем. Кыргызстанда мыйзам бар. Мыйзамдан Мисалы сиздер айтып атасыздар, 95% кыргыздар, 5% кытайлар деп атасыз. Ошо Кытай 5-тайлар мисалы өздүк толтураска станоктор келет ал жерге. Ал жердин өзүнүн специалисттери болот, турабы? Ай ошол специалистти биздин кыргыз жарандар билбейт биринчиден. Анан мисалы эртеги күнү мыйзам деген өзгөрүп кетеби ушул жерде 5% специалисттер жетпей калды, кайра 10%ке көбөйдү. Тек ушуга бир мыйзамдар өзгөрүп кетип, мисалы байкы инвестиция келгенден кийин специалисттер, технологдор жок болсо, ал иштебей эле туруп калат да, турабы? Анан эртеги күнү мыйзамды кайра силер өзгөртүп, 10%ке көтөрдүк деп кайра 5% эмес 10%ке көбөйүп кетиши мүмкүнбү? Биз логистикалык борборго муктаччылыгыбыз жок. Биз кыргыз мамлекетин экономикасын көтөргөн, элди ушундай акыбалдан чыгарган лидерлерге муктачпыз. Биз 120 депутатка муктаччылыгыбыз жок. Биз кыргыз өкмөтүнө муктаччылыгыбыз жок. Биздин элдин Эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кыргыз тарап үчүн эч кандай коркунуч жок экенин белгиледи. Ат башыдагы чек арага жакын аймакта борбор куруу долбоорун ишке ашыруучу. Ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы ишканасына кытайлык Лю Ин жана кыргызстандык Эмилбек Абдыкадыровээлик кылат. Кыргыз ишкеринин айтымында логистикалык борборду салыш үчүн Лю Ин $280 миллион каражатты түз инвестиция кылат. Мамлекеттен эч кандай кепилдик келишимдери жок. депутаттар бул элдерге чыгып ишине могун жерди берген атабыз сезге. Он чанчыл. Анан өбүр бою энди кайра сезден бергенде сен кайра алабы? Ил бою киши албайт да. Мына Кытай жыргатат деген Бишкекте мен биринчиден бул логистикалык центрдин курулушуна нааразымын, каршымын. Себеп дегенде Кытай жыргатат деген Боингге барып атабыз. Кытай жыргатат деген Татанга барып атабыз. Кой туруп аламан. Кытай жыргатат деген Мадинага барып атабыз. Ошондо жалаң кытайлар курсакты сылап, бутту тырмап, каткырып турат. Кыргыздын абышка кемпирлер жүргөлөп ташка сүйрөп жүрөт. Эмне баягы бир апа деле айткан, ошол жерге барып бир кыргыз главный бухгалтер болобу? Жок, болбойт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ат башыда логистикалык борбор салууга жергиликтүү эл каршы эмес деген пикирин билдирген болчу. 20-30 киши бар ушул социалдык тармактарда. Ошолор элдин баарын дүрбөтүп, бир коомубузда өзүнчө бир пикир пайда кылалы деген ойдо болот. А так менин оюм боюнча маалымат биздин кызматкерлер боюнча жетип аткан маалыматтар боюнча жалпы эл колдоп күтүп атат. Азыр мынакей кечөөтөн бери ким кайсы тармакка иштейт, курулушчу болуп иштейт, электрик болуп иштейт, кароолчу болуп иштейт болуп, ошолордун баарын жазып, ат башы акимчилигинде бир кабинетте ошолордун өкүлү жазып атат канча кишиден. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен сизге кайрылуу жасайт элем. Ат башынын элинин, карапайым элинин, калың журттун атынан бизге эч кандай логистика борборунун кереги жок. Биз ушуга чейин эле жашап келгенбиз. Эгерде сиз дагы биз тарапта болсоңуз, эл тарапта болсоңуз, ушуну жакшы карап, ой жүгүртүп, ошо аппараттагыларды, аппаратта иштегендерди
көзөмөлдөп койсоңуз. Нарында логистикалык борбордун курулушуна каршы бир канча ирет нааразычылык жыйындары өттү. Буга чейин өкмөт мүчөлөрү жана Жогорку Кеңештин айрым депутаттары жергиликтүүлөр менен жолугушуп, элди курулушка каршы чыкпоого үндөшкөн болчу. Турсаңар чек арага кургула айланайындар. Кытай бери келбесин. Кытай нар жактан эле товарын берип ары кетип турсун. Кытайлар басып кетет экен деп атат. Биз ушул нерсени алдын алганбыз. Өткүрбек Рахманов, Регион. Мен маалымат берип коеюн.